Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Мына Кара суу базары мамлекетке өттү дегенден сүйүнгөнбүз. Бирок ушу Кара суунун айланасындагы жерлер боюнча, парковкалар боюнча мына тип сым менен жип менен тосуп алышат. Буларды ким көзөмөлдөйт буларды? Ар бир машинадан 50 сомдон алат. Жана койдурбайт. Кара сууга базарга келген сатуучулар автоунааларын каяка токтотот? Токтотконго невозможно. Баарын тосуп алган. Бу Кара суу эл үчүн болот да. Мамлекет өткөндөн кийин элдин кызыкчылыгына болуш керек да. Бияктын баарын частный кылып тосуп жип тартып алышкан. 50 сомдон 100 сомдон алышат. Тосуп алган, койгонго. Мен 2 жолу бияка барып келдим, места жок. Ээлеп алышкан. Билбейм, мыйзамдуу, мыйзамсызбы билбейм, бир парковщиктерди коюп койгон. Машинаны койдурбайт. Алар атайын башкаларды коюу, кимдерди койгузат, басканга мүмкүнчүлүк жокту. Баса албайм, болду. Экинчи катарга коюп салышкан. Токтотконго жок место. Бияктарда деген месталар бар да. Бирок ушул жактарга койдурбайт. Бир адамдар туруп алыпчы. Койдурбайт дагы, пробка бияктан өтө катуу пробка. Машина койгонго место жок вообще. Пустой место турат. Яка машина койсоң болот да. Биз Кара сууга сода кылыш үчүн келгенбиз. Бирок машинабызды койгонго жай жок. Эки эмес, үчүнчү катарда тоскон басканга невозможно. Мына мисалы, муякта место турат, нече тосуп алган экен. Койдурбайт. Мынакей. Баарын колго алып алышкан, жип тартып коюшкан. Машиналар бияқта пробка болот. Баарын машина коюп салган. Басканга тегиле мүмкүнчүлүк жок. Жактарда эки катардан. Мынакей. Пробка бар жок. Бияктарда бир жер тосуп алган мынакей. Канча машинанын ордунда. Мынтип тосуп алышкан булар. Койгонго болбойт дейт. Эч кандай знак жок. Мына кыздар коюп алган тос. Мынакей тегиле жакындатпайт. Мына кыздар туруп алган биякачы. 7-8 машинанын орду. Мына кыздар тосуп алган. Эмне максатта тосуп алган чоңуз? Я. Койчоңуз. Жипти эмне максатта тостуңар? Ооба, эме кылсаңыз? Мына ушулар ушу жооп бербейт тегиле. Ээлеп алган, жолдун боюн, мамлекеттин жерин ээлеп алышкан. Тегиле койдурбайт. Пробка, бияктын баары пробка. Урматтуу бийлик, ушуларга бир көзөмөл кылып койсоңуздар. Кимдер булар? Эмне үчүн бияк тосуп алышат? Бош эле турат, биякта канча машиналар бар. Авто тыгын жаратып атышат. Ошондон суранабыз, ушул жерде бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Эмнеге булар жолдун бою эмнеге мындай болуш керек? Эмнеге платный болуш керек? Эмнеге тосуп алыш керек? Базар, Кара суу базар мамлекетке өткөндөн кийин эки катар баары койгон. Ага парковкалар каралыш керек да. Мынакей, жөн эле месталар. Тосуп алышкан баары. Бияктын өзүнчө бирөөлөр тосуп алган, биякты бирөө тосуп алган, ошону тосуп алган. Стоянка койсоң 50 сом. Меличи деп 50 сом берейин десең, алдыгын тосуп, даже койдурбай атат. Койгонго место жок. 1-2 километр наракка койгонан келип атам базаргачы. Осы Кара суунун клиентибиз да Кара суудан товар алган. Биз дагы бир жарамыз. Ошого бир көзөмөл жүргүзүп койсоңуздар, урматтуу бийлик.